Ассаламу алейкум, урматтуу бул тайпанын катталуучулары. Бул менин досумдун баракчасы. Дал ошол элге сенсация, кызы талкууга алынган Капар Айтиев атындагы музейдеги көрүнүш боюнча азыр ушул жерде жүрөбүз. Биринчи эфирибиз үзүлүп калды, кечирим сурайбыз. Ал эми музей эч кандай музей жабык, ичиндеги тиги туруса майкалар ошол эле бойдон турат. Аны далил катары могу сизге түз эфирден алып көрсөтүп беребиз. Мына карасаңыздар, мына кече дал ошол сүрөттөгү майка турса, майкасы турсаны көргөн жокмун го, майкаларды эле көрүп атам. Ич кийимдерди билбедик. Түшүнүктүү. Анан бул журналисттерди ичкериге алып кирбей атат. Журналисттерди ичкериге киргизбеди. Bunun ne özgöçölüğü emniyede berkeseniz. Bayke tigi jurnalist benim degen teyakta jürüt. Nege sizlerdi girgizbedi içine? O tigi içine jürüt. Tigi uyuşturucuların malumat jagын teylegen kız eken. Al içinde jürüt rasmi. Arkasından girişken turbaydı. Nege girişti sizlerdi girgizgen jok. Meyli? Meyli. Bunusuna dile meyli. Biz hazır Капар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинин жанындабыз. Буга чейин ошол сенсацияга алынган жерлер, сенсацияга алынган, кызуу талкууга алынган сүрөттөр боюнча сүрөттөр еще алын элек. Бул Кыргызстан маалымат каражаттарын ичкериге киргизген жок, бирок ушул уюштуруучулардын маалымат жагын тейлеген кыздарды азыр мына экран тияктан ичинен көрүүгө болот. Эмне бул жерде тандалма маалымат берип жатабы деген дагы шек жаралды азыр учурда. Мына сагайын. Facebook өчүп калган. Мен жаап таштаган бир айга. Оны мен урап атам. Ушул жерден чыккан эле. Сен дагы камап койбосоң. Я. Сен автоны камап койбосоң. Мейли. Текебаев айткан эмеспи? Эгер чындык үчүн кылганыңды билсең, көп болсо өлтүрүп коет, көп болсо камап коет депчи. Камалганда эле даярбыз. Биз айтпасак ким? Банкы жанагы балкончиктерде ушуларды зонтиге жүргөдү. Я обычно Кыргызстан жараны. Нет, вы что тоже идет там блог, я не знаю. Да. Как назвать? Илимбек Исаева. Мына келди, жүзүн так көрүп алыңыздар. Мына ким? Здрасте. Я здесь. Мына. Я тебе сам беріп алып тұрақ, давай. Жетпей қалады осы. Саламатсыздар. Менин атым Алтын Капалова. Мен ошо Феминалия көргөзмөсүнүн арт кураторкасымын. Мага жаңылык айтып коюңуздарчы, эмне болуп атат? Сиз бул көргөзмөдө азыр аябай мисалы интернетке алып бул кызуу талкууга алмакпайбы? Бул Кыргызстанга такыр жат көрүнүш деп ушул музейдин директору кетип атат ушул көргөзмөдөн кийин. Сиздин кабарыңыз бар да ушулардан? Мен азыр жумушта отурдум эле. Мен кадимкидей эле кызматкер да, өзүм ар кандай ишим бар. Жумушта отурдум эле. Ошондуктан мен сиздерден, журналисттерден катары жаңылык сурап атам да. Мен көргөн эле бир кичинекей үзүндүсүн көрдүм, министр сүйлөп аткан экен. Пресс-конференция болуп. Сиздер мага азыр айтсыңар, азыр мына эмне болду? Ошол министр айтты, ошол жерде бул музейдин директору Мира Жаңгаршиева өз эрки менен арыз жазып кетти деп, жана ошондой эле бул көргөзмөдө анда сценарийлер жок болчу, кошулуп кетиптир деп атат да. Ошол көргөзмөдөгү сценарийлер боюнча айтып берсеңиз, чеченген кыздар кайсы мамлекеттин кыздары? Мен сиздерден сурарым, барыңыздар тең азыр ошо чечинген актрисага басым жасап атасыздар. Эң биринчиден биз көргөзмө жөнүндө сүйлөшөлү. Бул көргөзмөнүн концепциясы кандай, эмнеге жасалды эле, канча сүрөтчү катышат. Бул көргөзмөдө 50дөн ашык сүрөтчү 22 өлкөдөн келген. Заявка бергендер андан да көп болчу, биз арасынан тандап алганбыз.
Мира чынында эле ал жерде жанагы Джулия Саверис Даниядан келген өзү. Ал чечинерин жана ошондой эле Мадина деген сүрөтчү бар болчу Астанадан. Алар ошондой перформанс көрсөтөрүн билген эмес. Мен билгем. Анткени мен куратормун. Мындай көргөзмөлөр ошо кураторлор жоопкерчиликти алат да бүт ошол жакта болгон маңызына, мазмунуна мен жооп берем. Куратор катары. Анан бул көргөзмө эми бизде болуп аткан азыркы мисалы үчүн Маданият министрлигинде азыр пресс-конференция өткөрүлүптүр. Эмне себептен бизди чакырбайт? Биз мисалы үчүн уюштуруучуларыбыз бизди чакырган жок. Мен билген жок. Мен интернеттен билдим ошол жерде болуп өтүп атканынчы. Бул бир маселе. Анан башкасы эгерде азыр сиздер эстеп көрсөңүздөр искусствонун тарыхын адамдар төрөлгөндөн баштап жана ташта аскада тарткандан баштап ошондо эле такай эле дене көрсөтүлгөн кийим жок. Кайсы доорду албасаңыздар такай болгон. Биздин музейде деле илгери болгон. Мисалы үчүн менин эсимде бир перформанс болгон. Ошондо Шыгаев ошо Жыңалач кыздын денесине сүрөт тарткан да. Андай нерселер музейлердин бардыгында болот. Бул деген искусство. Анан кайдагы бир эркектер келип алып, анан министр айтып атат, ошо аял чечинген менен башка кыргыз аялдардын экономикалык эркиндигинин байланышы жок деп. Байланышы бар, ошону көзөмөлдөйбүз деп аткан менен, жана көзөмөлгө салып атпайбы, они же контролировать хотят аялдын денесин. Ошон менен жана үйдө болуп аткан зордук, зомбулук, ошол бардык нерселердин арасында түздөн түз байланыш бар. Ошондуктан мисалы үчүн мисалы ошо өзүңүздөр ойлонуп көрсөңөр, мисалы үчүн эмне себептен сиздер мага айтсаңыздар, эмне себептен мына музейлерде, бүт дүйнө жүзүндөгү музейлерде мындай перформанстар өтөт. Биздин музейде да жаңалаштанган аялдар башка да, эми башка. Мен билем. Эмне кереги бар? Биз көрүп эле атабыз башка жактан. Просто бердеден улуттук деп жазылып турат. Каада салтка. Каада салт. Кое туруңуздар. Мен өзүңүз ойлогон жоксузбу? Ошол ушул жерде бир жыган чабат. Жолбосо дагы бирдеке болуп кетет деп. Биз өзүбүз немебизди алып алып андан кийин сүйлөшкү. Акырын сүйлөңүздөр, макулбу? Мен сиздерге кыйкырган жокмун. Сиздер дагы акырын сүйлөңүздөр. Угулсун деп атпаймынбы? Мен сизге кыйкырган жокмун. Сиз кыйкырып атасыз, мен сизден суранам, акырын комментарий алып сүйлөйлү, андан мейлиби? кийин эме кылалы. Мен жооп берип атсам, сиз мени алдыгынтип мага кыйын болуп атат, сиз алдыгынтип кыйкырсаңыз. Макул, кечирип коесуз, жооп берип. Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Сизге мындай эле кыска эле суроуда, улуттук музейде ошол жана кыздарды абортко үндөгөн бир лозунгдар бар, жазууларды или кийимдерди билүү кандай карайсыз, туурабы, туура эмеспи? Мен ал ич кийимде жазылган нерсе ар бир аялдын аборт кылганга укугу бар деген эле нерсе. Болду. Аны эч ким үгүттөгөн жок. Ар бир аял өзү чечет. Аборт кылабы, кылбайбы, ал өзүнүн жеке иши. Ал ошол жөнүндө мен таң калам да биздин журналисттер. Эмнеге сиздер ушунун баарын оңкоруп, тоңкоруп кайра тескери айтып атасыңар? Ал жерде айтып атасыңар проституцияны эмне пропагандалап атат деп. Так ошондой жагдайга түшүп калган аялдардын укугу да бар деген сөз ал негизи мага абдан таң калыштуу болуп атат да. Журналисттер кошулуп алып, жанагы билбейм, сабатсыз эркектерге кошулуп алып кошо жанчып атасыңар да. Ошо кандайча? Айтсаңыз жанагы кыздарды музейден башка жерде өткөрүүгө мүмкүн болгонбу? Бул деген искусство, бул деген искусство. Биздин музейге кирип көрдүңүздөр беле? Кирип кыдырдыңар беле? Ал жерде кийими жок аялдардын, эркектердин сүрөттөрү толтура. Бул кылымдар болуп, дүйнө жүзүнүн баарында эле ошондой болуп келген. Хорошо, эжеке. Бизде эле эмес. Мында болуп атат, эми ушул бир сүрөттүн айынан жанагы сүрөт эмес, общий кеткен айынан мисалы музейдин жетекчиси иштен кетип атат, ушундай пикирлер болуп атат. Негизи сиз ошол музейдин жетекчилигине ушундай арасынан чечинет деп мен айтып өттүм го, музейдин жетекчилиги билген эмес. Анткени мен куратормун. Мен бул сиз ошонун баарын ошого эмнеге жол бергенсиз да? Мен мисалы үчүн мен чынында эле ушундай адамдар ушундай каршы болуп чыгарына мен эгерде биле турган болсом, мен музейдин директорун ушундай жагдайга алып келбейт элем. Анткени мен үчүн бул нормалдуу эле нерсе. Мен үчүн ой күтүүсүз болду. Анткени мен мындай көргөзмөлөрдү такай эле өткөрүп жүрөм. Ушундай мамлекеттик эмелерде, мамлекеттик улуттук ушундай мекемелерде буга чейин ошондо коомчулуктун мындай сын пикири болгон эмеспи бул ушундай көргөзмөлөрдө? Азыркы мындай күтүүсүз болду деп айтып атпайсызбы? Сиз уктуңуз беле мурда болгонун?
Жок, ошо болгон жок. Мен уккан эмесмин, бирок сиз болуп эле келатат деп айтып атпайсызбы? Мен өткөрүп эле жүрөм деп атам такай ошого окшогон көргөзмөлөрдү. ушундай нерседен өткөрдүм. Жок, сизди азыр баардыгы жоопкерчиликке тартылсын деп атат. Ушуга көз карашыңыз кандай? Музейдин жетекчисин жумуштан кетирди. Уюштуруучуну дагы жоопкерчиликке тартабыз деген сөздөр болуп атат да. Буга сиз кандай комментарий айтат элеңиз? Же бул кыргыздар үйрөнүш керек ушундай чечингенге, ертең болуп кетип аткан нерсе деген ойдо айтасызбы? Керек деген нерсе. Анткени баары да азыр күтүп атышат да сизди. Эмнени күтүп атышат? Жакшылап айтсаңыз, мен жоопкерчиликке тартылсын дегенчи буга чейин. Ошол эле сиздердин көргөзмөңүздөрдө кечинекей возрасттык ограничение бар беле жок беле? ал жерде бүт жерде жазылуу. Ата энеңиздер жок болсо 18ден жогору деп бүт постерлерде жазылуу ал. Башында алар эң башында чыккан постерлер музейге кирер менен эле жазылып турат 18ден жогору деп. Ошол көргөзмө болуп аткан маалда 18 жашка чейинкилер кирген жокпу? Сиздер аны көзөмөл эле алдыңыздарбы? Мисалы ошол көргөзмө болуп аткан маалда 18 жашка жетелектердин кирген. Жетелектер ата энеси менен эле ал жерде жазылып турат. Менин балдарым мисалы үчүн кирди. Анткени мен муну уят деп эсептебейм. Менин балдарым кирди. Башкалар өз ата энеси өздөрү чечет, туурабы? Ошон үчүн ал жерде жазылып турат. 18ге жашыңыз жетелек болсо, ата энеңиз жаныңызда жок болсо, анда кире албайсыз деп турат. Дагы бир суроо, бул жака ошо 15 күнгө аренда алгансыңарда канча сом төлөйсүңөр? Аны биздин эсепчи билет. Негизи болжол менен сиз кол коесуз да, баягы сиз Мен кол койбойм ал Жана жерге. суроого жооп берип койсоңуз, ушундай сизди жоопкерчиликке тартат деген кандай көз караштасыз? Музейдин директорун кетирди, кайрадан эле кайталап коеюн. Сизге дагы бир чаралар колдонот деп атат да. Жок, муну деген оюңузду айтып коюңуз. менин жеке оюм бул адам укугун тепселөө. Анткени мен айтып өттүм, бул деген билбейм эмнеге анча мен аябай таң калып атам да, канча мына өткөн жылы канча бала өлдү, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан канча бала өлдү. Кандай деген коррупция болот, баардыгы болотса эч качан ушундай билбейм баары чуркап келип жанагындай жек көрүп ушинтпейт да. Анан аялдар өзүнүн ошо укугу жөнүндө көргөзмө кылып атса, баары чуркап келип ушундай жабалактап ушинтип атасыздар да. Мисалы үчүн жана былтыр билбейм, мен санын унутуп калдым, баардыгыбыз эле билебиз, Ошто, Жети Өгүздө кантта канча бала өлүм тапты, жакын адамдардын үйүнөн канча аял өлүп атат ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук натыйжасында. Ошондо бир жарым адам келип сурап атабы эмне болдуңар деп. Мага канча жүздөгөн аялдар жазат, мени күйөөм уруп атат, мен эмне кылайын деп. Мен да билбейм ал эмне кылат. Мисалы үчүн өкмөт ага карабайт. Анан биз ошол мен барайынбы? Жок, ошо багып бериңиз. Мен Эже айтсаңыз, жаңа эле сиз буга чейин айтып атасызбы, аборт жана ар бир кыздын өзүнүн укугу депчи. Эже артка тартат да улам. Буга чейин Кыргызстанда жана аборт жасаган кыздарга куугунтук болуп келди беле, же мындай жаман көрүү болчу эле коомчулук тарабынан. Бул жооп бере бересиз анда. айтсаңыз дагы бир жаман дейсиз. Аборт кылган кыздарды айтып атам. Эмне болуп турат? Кыргызстанда куугунтук болуп, жаман коом тарабынан мындай жаман көрүүлөр болуп келди беле аларга. Бул деген биз кеңири караш керек да. Аны мен бирөөнө өзүнчө кат кылып жөнөткөн жокмун да, мына сени куугунтукка алып атат, ол сага деп. Бул деген заманбап искусство. Заманбап искусствонун шаймандары ушундай ар кандай видео, инсталляция, перформанс менен сүрөтчүлөр өзүнүн оюн чагылдырат. А сиздер ошол жана абортко чейинки мындай нерсени алдын алса болбойт беле? Мисалы презерватив колдонгула, же тигиндей кыла, мындай кыла депчи. Сөзсүз эле. Ошо рахмат сиздин ошо сурооңузга. Ошол бул көргөзмө ошол жөнүндө. Эркектер дагы жоопкерчиликтүү деп. Жок эми. Эгерде сиздердин мындай маңыздуу, орчундуу суроолор барбы? Силер мага бул бир айтсам, кыргыздардын аң сезимин али Кыргызстан буга даяр эмес экен деп атат да, бул жактачы музейде көрүп чыккандар. Айтсаңыз, бул коңшу өлкөлөрдө да ушундай музейде көрсөтмөлөр болобу беле? Кыргызстан даяр эмес болсо, ошол Өзбекстанда, Казакстанда бир аз бизден алдыраак деп коелу. Көргөзмөлөр болуп турат экен, алар уруксат береби ушуларга? мен алар тууралуу мен жооп бере албайм, анткени сиздер видеолорду кыдырып журмекти мамлекеттер менен. Жок, мен Өзбекстандан көргөн эмесмин. Казакстандан көргөм мындай көргөзмөлөрдү. Казакстанда болуп турат экен. Болуп турат, интернеттен карасаңыз. Ошол бүгүнкү көргөзмө, азыркы талкуулап аткан көргөзмө КМШ өлкөлөрүндө, СНГ өлкөлөрүндө биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жатат деген маалымат боюнча. Туурабы? Жок, бул деген бул феминаледе бул сөздү ойлоп тапканбыз. Биз ушул феминале, феминисттик көргөзмө биринчи жолу болуп атат деп жазып атышат элдер. Биз андай жазган эмеспиз. Чынында эле биз биринчи өткөрүп атабыз. Мындай аялдардын укугун коргогон, маселелерин көтөргөн көргөзмөнү биринчи өткөрүп атабыз. Эже, менде конкретный суроо.
чечингени менен кантип учрет менен бир белби? эме өзүнүн укугун коргойт эже. Жылаңач чечинди, ал кантип өзүнүн укугун коргойт. Мисалы, муну менен эмнени бергиңер келди? Мына жылаңач бастырдыңар. Кантип ал өзүнүн укугун коргоп атат? Биздин баракчабызга жазылсаңыздар, ошонун бүт бардыгы тең ош жерде жазылуу. Сиздер азыр бүт биз жазып койгон нерсени мен эле кыстап турап атам. Азыр бир эле суроо берип Мен жооп берип койбойм, анткени силердин сурооңуз эжеке коркуктулар болуп атат. Эжеке, ушунча кыргыз элинин алдында кечирип Yok, geçirin sularsanız sulaysanız. Ya. Ya. Ha, Eceke, uyan, şu nereden var? Kutlarız bu şu nereden var? Su atkanınız. Ece, geçirin sulaysanız sulaysanız. Etme el aldığında. Ece geçirip sulaysanız çok uzun. Ece, geçirip sulaysanız çok uzun. Bak, kırgız elinden geçirip sulaysınlar he? Kırgızların adasına karşı gelgen koşucular menен. Mına урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз элинен кечирим сурап айткан. Кыргыз эли ушундай буга чейин каада салтка туруу каршы келбеген нерселер менен ар кандай өзүнүн Он будет сейчас будут провокаторы, не подавайте на провокацию. Что? Тихо, тихо. А какая тебе разница? Подожди, давайте будем нормально, хорошо? Хорошо, не надо здесь быковать, епті. Я. Да, бартар, не дем, бұл жерге келіп, бұлар нені жүргізіп жатыр тек қана. Оған қанап тұрын да мұн. интервью алдыңыз мен. Жоқ, тоғысаң, мен атым Илимбек, фамилиям Исраилов, Кыргызстан толыққанды қатардағы жаранымын. Бұндай несеге қайтегер тарабаған үшін ушундай келдім. Биздин каада салтка туруу келбеген нерселерге булар таңылып атышат. Биздин музейге келип алышып. Азыр мынакей, бул жерден биз кабарчы катары баягы маалыматтарды алууга аракет кылдык, бирок негедир бул жакта андай бир эч кандай бир жооп ала алган жокпуз, канаттанган жокпуз бул эжекени. Мен жооп алдым, сиз эмнеге алган жоксуз? Сиз өзүңүздүн сурооңузга алдыңыз, а мен өзүмдүн суроомду алган жокмун да. Мен мисалы бул жерден журналисттер тарабынан мындай суроо, мындай аябай так суроо берилди. Ошол кыздарды жылаңачтандырып, силер эмнени көздөдүңөр эле, анын аркасында эмне максатыңар бар эле деген. Ошого мисалы биз ала алган жокпуз. Жок, ошого жооп берип коюш керек болчу да. Мисалы, ошо менен кантип укугун коргогубуз келди? Кызды жылаңач чечинди, хорошо. Ошо менен кантип мисалы да бир смысл болуш керек да. Биз жылаңаштырган себебибиз мындай деп түшүндүрүп койсо болмок да. Биз ошенткенде элдин көңүлүн бурдурганга аракет кылдык же балким ушундай да, мен оюмча булардын оючу. Элди баягы көңүлүн бурдуруш керек эле максат болуп бердичи, мен оюмча. Башка эч кандай нерсе жок. Биздин каада салтыбызда буга чейин мындай нерсе болуп келген эмес да. Аял кишини мына эркектер ата-энеси тарбиялап келген. Булар каяктан келген? Ана Көчөдө болгон жок да, байке, музейдин ичинде болгон. Музей биздин мамлекеттик музейдин ичинде. Макул, каласа барбайт. Биз ошого каршы ошондой чечинип, биздин музейдин ичиндеги ар кандай мына ич кийимдерди илип алып, ал жака каруу жаштар барат. Туда заходите смотреть на это белье. Менин туугандарым бар, кирбесин ал жака. Мүмкүн билбей кирип. Все, да, чтобы вы не понял, булар мен. сиз өзүңүз түшүндүрүп коюңуз. Ооба. Тааныштырып коюңуз. Я журналист обычный. Кайсыда? Кактус медиа. Да, Атыңыз ким? Бермет. Булар уюштуруучулар кимдер каржылашы мүмкүн? Мен билбейм ким каржылап атканын. Билбейсиз а? Жок, билбейм. НПОлор болушу мүмкүнбү? Бейөк өкмөт уюмдар. Мен билбейм. Билбейсиз а? Билсеңиз да айтыңыз келбейт а? Мен билбейм дедим сизге. Мына уюштуруучулар. Все нормально, все нормально. Мы всех уважаем. Мы всех уважаем. Дайте, пожалуйста, комментарий для российского СМИ. Почему вы решили закрыть эту выставку? Что вам мнение? Дайте, пожалуйста, комментарий для СМИ. Почему вы решили закрыть эту выставку? Почему она вам не понравилась? А вы с какого? Я журналист. Кольта. Кольта. Кольта, да? Москва. Можно ваше это удостоверение? Независимый журналист. Тогда спасибо вам большое. Вы не можете дать хотя бы просто, например, гражданский комментарий? Я могу в государственном языке. Давайте.
мына туғандар НПОлар бүт нерселер кактус медиадағы немелер бар екен. Бұл Россияның журналистінде өзін таныштыратқан. Как вас зовут? Анастасия. Настя, мы в прямом эфире в Фейсбуке. Мен азыр бұға берем. Я даю осы. Что хотели, какой, что именно, Гайсел? Да, я хотела спросить у вас, почему вы так активно выступаете против этой выставки, почему вы не доверяете гражданам Кыргызстана самим решать, что они хотят видеть в музее, и почему вы ходите с оружием? С оружием? Это Вы что? называете это оружие? Да. Кактус медиа, это у нас оружие? Хамче? Не говори. Это считается оружие, Хамче? Знаете, вы очень Нет, агрессивно вы- ее держите. Не знаю, вы как воспринимали, не знаю, вы как воспринимали, мен улуттук камчым. Ладно, Это зачем не вам эта оружие. штука? Давайте ближе к делу. Не надо, я же вам куртку не задеваю уже, брат. Почему-то вы белые одеты или какой-то у вас там волосы такие. Давайте ближе к теме. Мен қаршымын, чтобы мен өлкөмдө каада салтка туура келбеген нерселерге ушундай биздин улуттук музейибизге келгенине. Түшүндүңүзбү? Мен каршымын. Настя. Вот. И биз макул бул мындай маданият болушу мүмкүн, но маданият бул сиздер эмес. Сиздер кылбаңыздар аны. Бей өкмөт уюмдар или какой-то НПОлор кылбасын. Ону ушундай адам укугун чектеген, адам укугун колдогондор башкалар кылсын, башкача өңүттө. Биз колдойбуз. Биз бей өкмөт уюмдарды дардаңдатпайбыз. Ошол эң негизги биздин маселебиз. Хорошо, я все это переведу. Спасибо. Все, Настя. И вам спасибо большое. Ошо тугандар, өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, чыныгы жүздөрүн көрүп алдыңыздар. Бул жерде неме кылып, биздин калпагыбыз, биздин камчыбыз бул кыргыздын каада салтын неме кылып келишкен. Ошого эч кандай бул оружие деп, биздин камчыны уже булар оружие деп эсептеп атышат. Дагы эмнени тыккылабыз келет бул НПОлор жана башка батыштын саясатын тыккандар. Биз эч качан буга жол бербейбиз. Буну өзүңүздөрдүн YouTube каналдарыңыздарга алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн YouTube каналдарыңыздарга алсаңыздар болот. Буну мындай жайганы аракет кылыңыздар. Уже буларга биз жол бербей. Кыргызстандын толук кандуу жараны катардагы жараны катары мен бул ошого нерселерге эч качан көз жумуп кайдыгер каралбаймын. Аман болуңуздар, сиздер менен Илимбек Исраилов болду. Кийинки дагы эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мынасыга Кыргызстан.